Өлкөдө илдетти жуктуруунун жаңы рекорду катталып 32 бейтап көз жумду. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал тууралуу маалымат берүүдө. 2020-жылдын 19-июнуна карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 132 учуру катталды. Бишкек шаары 48, Чүй обласы 38, Ош шаары 13, Ош облусу 12, Жалал-Абад облусу 11, Талас облусу 4, Нарын облусу 6. 19-июнга карата өлкө боюнча коронавирус менен ооругандардын саны жалпы 2789. Өткөн сутка ичинде Кыргыз-Түрк достук ооруканасында бир бейтап COVID-19 инфекциясынан каза болду. 1965-жылы туулган эркек бейтап 7-июнда ооруканага келип түшкөн. Анда дем алуу жетишсиз болуп, эки тараптуу пневмония табылган. Дарылоого карабастан күндөн күнгө оорлошуп, жүрөк оорусу дагы бар экен. Бээнин сүтүн ичебиз деп тоого чыкканда температурасы көтөрүлгөн экен. COVID-19 анализ тапшырганда жыйынтыгы оң болуп чыкты деп билдирет Нурболот Үсөнбаев. Боронов сүрөт үчүн кечирим сурады жана кимдер айып пул төлөй турганын ачыктады. Премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөт үйүнүн алдындагы сүрөт боюнча түшүндүрмө берди. Сүрөткө түшүү маалында бизге бет каптарды чечип турууну өтүнүштү. Ошол учурда буга маани бербегениме өкүнүп жатам. Дал ошол учур акыркы 6 ай ичиндеги бардык иштерибизге көлөкө түшүрдү. Албетте биз коомчулуктун катуу сынына кабылдык. Бул туура, деди өкмөт башчы. Кубатбек Боронов премьер-министр жана коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын башчысы катары бардык кыргызстандыктардан кечирим сурады. Ал тартылган түзүмдөр бул илдет менен күрөшүүнү улантаарын эскертип, жарандарга негизги талаптар бет кап тагынуу жана социалдык аралыкты сактоону кармануу зарылдыгын эскертти. Коопсуздук кеңеши өз сунуштарын берди жана биз төмөнкү чечимге келдик. Мыйзамга өзүмдөн тартып вице-премьер-министрлер, аппарат жетекчиси жана мурдагы премьер-министр айып пул төлөшөт. Аппараттын кызматкерлерине айып пул салынбайт. Анткени аларды иш учурунда бөлүм башчылары экс-премьерди узатууга чакырышкан. Ошондуктан алар жазаланышпайт. Өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери жумушта бет кап тагынып жүрөшөт деп ишендирип кетем. Дагы бир жолу кечирим сурайм деп жыйынтыктады Боронов. Экс-премьер Мухамбеткалый Абылгазиевди узатуу маалында өкмөт мүчөлөрүнүн бет кабы жок, социалдык аралыкты сактабай топ болуп сүрөткө түшкөнү чоң талкууга жем таштады. Президент буга жол берген өкмөт мүчөлөрүнө айып пул салууну талап кылды. Сооронбай Жээнбеков өкмөткө баарыңар айып пул төлөгүлө. Жарандарыбызды жоопкерчиликке чакырам. Айрым жарандарыбыз чындыкка дал келбеген маалыматтарды таркатып, медиктердин күнү-түнү кылган эмгегин жокко чыгарып жатат деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 19-июнда Чакан курамдагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында. Бул илдет жок, бул саясат дегендер да жок эмес. Дарыгерлерибиз, кары-картаңдарыбыз каза болууда. Бүгүн дүйнө жүзү бул илдет менен күрөшүп жатат. Ошондуктан дүйнөлүк пандемияга айланды. Мамлекет башчысы катары ар бир мекендешимде илдетке кайдыгер карабай, этият менен жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырам деп белгиледи Жээнбеков. Президент бул илдеттин артынан бийлик акча кылууда. Бул илдет жок деген жоопкерчиликсиз билдирүүлөр бул оорунун бар экендигинен күмөн саноого түрткү болуп жатканын белгиледи. Буга кошумча өкмөт мүчөлөрү топтошуп, социалдык дистанция сакталбай, бет капсыз сүрөткө түшүштү. Бул сүрөт бүт өлкөгө тарады. Мындай нерселер коронавируска каршы күрөш боюнча жасалып жаткан аракеттерди жокко чыгарат деп мамлекет башчысы өкүнүү менен белгилеп, медиктердин талаптарын бузгандарга айып пул салууну талап кылды. Катардагы кызматкерлерге эмес, силерге тийиштүү чара көрүлүшү керек. Катардагы кызматкерлер жетекчиликтин айтканын жасашты деп ойлойм. Баарыңар айып пул төлөгүлө деп баса белгиледи президент Коопсуздук кеңештен Чакан курамдагы жыйынына катышкан өкмөт мүчөлөрүнө кайрылып. Кыйындарды көрө албай, шөмтүрктөрдү мурдунан сүйрөп төргө чыгарабыз. Техникалык өкмөттүн башчысы катары Кубатбек Бороновдун келиши, биринчи вице-премьер-министрликке Алмаз Батырбековдун сунушталышы коомчулукту нандыра алган жок. Каршы пикирлер көп айтылып, ишенбөөчүлүк жаралууда. Өзгөчө соц тармактарда басымдуу нааразычылык туулганы эмнени билдирет? Эшегине жарашы тушагы дегендей бул эки кадр эмнени кыйратмак эле? Боронов 10 жылдан бери жогорку кызматтарды аркалап келатат. Жүрөк жылытчу ишин көргөн жокпуз. Батырбеков болсо Магнат Шакинин арты менен депутат болгону белгилүү. Эмне үчүн көпчүлүк нааразы? Себеби жогорку кызматтарга эл ичинде кадыры бар, экономиканы өндүрүштү мыкты билген саясатчылар көтөрүлүшү керек болчу. Тилекке каршы бизде шөмтүрөктөрдү мурдунан сүйрөп төргө чыгаруу күч. Ал эми кыйындарды көрө албайбыз же куугунтукталып келет. Ошон үчүн оңолбой жатабыз да. Булак арыба кейже.
Өлкөдө 936 май куюучу жай бар. Алардын 670-и 23-июнда жабылары айтылууда. 23-июндан тарта бир катар май куюучу жайлар жана газ куюучу жайлар бүт өлкө боюнча жабылат. Бул тууралуу бүгүн 19-июнда АК-пресс агенттигинде өткөн пресс-конференцияда суюлтулган газ тармагындагы Кыргыз ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Эсен Бакиров билдирди. Анын айтымында чиновниктер көңүл буруш үчүн атайын ушундай иш-чара жүргүзүлгөнү жатат. Номер 482-токтомго ылайык май куюучу жайларга 1-июлдан тарта АБС системин орнотуу талап кылынат. Аталган систем кассалык чек чыккандан кийин гана күйүүчү майды куят. Башкача айтканда, салыкты жашырууга жол бербейт. Бирок ишкерлер аталган системди коюуга жетишпей жатышканын жана аталган токтом бир катар суроолорду жаратып жатышканын билдирди. Бул документ көптөгөн суроолорду жаратууда. Анын ичинде бизнес менен эмне үчүн талкуулана электиги, пандемиядан улам келип чыккан жоготуулар эмне үчүн эске алынбагандыгы, бул систем кантип жөнгө салынат. 600дөн ашык май куюучу жайлар аталган системди орнотууга жетишпей калышты. Бул 70%дан ашык май куюучу жай. Документке ылайык салык кызматы аппараттарды жөн гана мөөрлөйт деп билдирди Бакиров. Буга катар системди чет өлкөдөн алып келип коюу керек. Эмне үчүн алар коомдук нааразычылыктарды жараткан чийки жана даяр эмес документти колдонуп жатышат, дейт ал. Жалпысынан 670 май куюучу жай жабылары айтылууда. Маалыматтарга ылайык өлкөдө 936 май куюучу жай бар. Жаркынай аянчы Бабанов саясатка кайтып келет, бирок эл ага ишенбейт. Кыйын кырдаалда кыргыздар төлгө ташын тартып, адамдардын тагдыры жолун келечекти божомолдоп айтып калат эмеспи? Күн санап коронавирус тарап, ага карабай шайлоонун дүбүртү угула баштады. Бизге төлгө ташын тарткан Жаркынай аянчы төмөндөгүлөрдү айтып берди. Коронавирус толкуну каптап, абал оорлоп жатат. Экинчи карантин жарыяланабы? Экинчи карантинди эл көтөрө албайт. Ичара чыр-чатактар көп болот, бирок тынч эле өтөт. Жоготуулар болбойт. Бизде коронавирустун экинчи толкуну деп жатабыз. Биз көтөрүп жаткан коронавирус менен декабрь айында эле ооруп бүткөнбүз. Азыр эл кыйналып турат. Дагы катаал эреже киргизсе, элдин толкуну жарылып кетиши мүмкүн. Маалыматтарга таянсак, Бабанов саясатка келет деген имишкептер бар. Канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Бул киши саясатка эртели кечпи кайтып келет, бирок эл колдобойт. Анткени ал өзүнүн чыныгы жүзүн ачып, колдоочуларын ирээни жетип алды. Бирок иштей турган адам саясатка келсе, мамлекетке салымы чоң. Чет жактан инвестицияны тартып, экономиканы оңдомок. Бектур Асанов бүгүнкү ажоого колунан келишинче көө жапты. Экс-ажоо Атамбаевдин учурунда өлөрчө кордук көрүп, темир тордун артында арай сайын ачкачылык акциясын жарыялап жүрүп, жалпы элге таанылган Бектур Асанов деген шорун каткыр бар. Сооронбай Жээнбеков президент болуп келгенден кийин боор тартып, алардын баарын түрмөдөн бошоткон. Президенттин бул айкөлдүгү үчүн бектурлар өмүр бою тизе бүгүп рахмат айтса дагы аздык кылат эй. Эгер көшөрүп чыгарбай койгондо булар 15 жылдан ашык жатмак. Сыз жерде чиримек. Арине бул адам баласы жылкы мүнөздөгөн үчүн окшойт. Кече эле көзүн жалдыратып тордо жаткан пенделер бир жыл өтпөй жасалган жакшылыкты унутуп тайраңдап чыкканына кантесең. Акылман кыргыз мал арыгын баксаң ооз майлайт, адам арыгын баксаң ооз мурдун кандайт деп бекеринен айтпаптар. Дегенибиз, Бектур Асанов азаттыктын талкуусуна катышып, Боронов бүгүнкү күндө премьер-министр эмес, бул президенттин экономика иштер боюнча жардамчысы. Бардык чечимдерди президент кабыл алат. Бардык чечимдерди президент чечип жатат. Президент алмашканда эл күттү, үмүт кылды. Жакшы сүйлөгөнүн талкууга алып жатты. Азыр элдин үмүтү үзүлдү. Президент чоң өзгөртүүлөрдү жасай албайт. Бүгүнкү күндө парламент гана эмес, бүтүндөй күч структуралары олигархиялык, бандиттик, кландык топтордун кызыкчылыгын аткарып жатат. Али Токтакуновго каршы $100 000 алды деген көрсөтмөнүн өзү бийликтин атайын кызматтарынын жетекчилери Райым Матраимовдун кланына иштеп, ММКларга чабуул жасап жатат дегенди билдирет. Булар 100% президенттин жоопкерчилигинде деп бүгүнкү ажоого колунан келишинче көө жапты. Бектур Асановдун бул сөздөрүнөн ультиматумдун жытын байкасак болот. Чунак киши өз оюнда коркутуу, үргүтүү жолу менен соттук иштерин бүткөрүп алайын деп ойлоп жатса керек. Анысы өтпөйт го. Президент буга чейин бир дагы талапка чөгөлгөн эмес. Күчкө салам деген Садыр Жапаров эмне болду? Тагдыр кайталанышына кепилдик жок. Бир буту тордо турган жарыктык ойлонуп кадам шилтегени дуруско. Булак де факто. Президент катышкан жыйынга мэр Сурахматов киргизилген жок. Бүгүн 19-июнда президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынына Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовду киргизбей коюшту. Себеби мэриянын 3 кызматкеринен коронавирус аныкталган.
Коронавирус жогорку кеңешке жетти. Басма сөз кызматынын жетекчисинин оору аныкталды. Парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулунан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу ал кечээ 18-июнда социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Ушул дем алыш күнү дене табым жогору болгондугуна байланыштуу үйдө отуруп иштеп жаткам. Эртең жумушка чыгаар алдында алдын ала текшерүүдөн өтсөм, бир аз мурда эле дарыгерлер менин анализимен COVID-19 аныкталганын кабарлашты. Буга байланыштуу дагы 14 күн үйдөн чыкпай иштемей болдум. Мени менен жакын байланышта болгон парламенттин басма сөз кызматындагы башка кесиптештерим да дистанциялык иш тартибине өтүүдө. Буга байланыштуу эртеңки иш чараларыбыз түз эфирде чагылдырылбайт. Кесиптештеримдин баардыгынын анализи таза чыкса, келерки аптадагы жыйындарды толук чагылдырабыз деген үмүттөбүз. Биз менен чогуу аппараттын жана иш башкармалыктын бир катар кызматкерлери, айрым депутаттар да бүгүн кечке маал тест тапшырышты. Жыйынтыктары 1-2 күндө белгилүү болот деп жазды Нуракун уулу.